Салык ар кыл деңгээлдеги мамлекеттик органдар тарабынан уюмдар менен жеке жактардан мамлекеттик же муниципалдык түзүмдөрдүн ишмердүүлүгүн каржылык камсыздоосу үчүн алынган милдеттүү кайтарымсыз төлөм. Кыргызстанда алынган салыктын төмөнкү түрлөрү бар. Киреше салыгы 10%, пайда салыгы 10%, кошумча нарк салыгы 12%, акциз салыгы акциздик товардын түрүнө ылайык, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы 1,5–3,5%, мүлк салыгы, жер салыгы Кыргызстандын аймагына байланыштуу. Биз төлгөн салыктар мамлекеттик бюджетке түшөт. Бюджеттен алар социалдык камсыздоого, инвестицияга жана суудаларга, мамлекеттик карызды тейлөөгө, товарларды жана кызматтарды сатып алууга, ошондой эле өлкөбүздү коргоого жумшалат. Эмне үчүн салык төгүшүм керек? Ана кайда сарпталат? 2011 жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен төмөнкүлөр каржыланган. Турак жай коммуналдык кызматтарга 2 миллиард 844 миллион сом. Билим берүүгө 16 миллиард 146 миллион сом. Коргонууга 3 миллиард 167 миллион сом. Саламаттыкты сактоого 8 миллиард 720 миллион сом. Алло, апа. Алло, жакшы жүрөсүң балам? Менде жакшы жаңылык бар балам. Бизде жабышка кемпирлердин пенсиясын көтөрдү. Социалдык камсыздоого 14 миллиард 169 миллион сом. Салык төгүп биз жакындарыбызга кам көрөбүз жана өлкөбүздү өнүктүрөбүз.